Bir нерсени унутпагыла эркектер. Аял эркектин көлөкөсү. Сен bir кадам кылсаң, ал көлөкөң 2 кадам кылат. Bir жол калпайтсаң деген сөз. Bir жол калпайтсаң, аял 2 жол калпайтат деген сөз. Bir жол аял менен айтсаң, аял уже 2 жол айтышат деген сөз. Ошон себебинен аял менен мамиле кылганыңарда субханалла, биринчи өзүңөр таза болгула. Андан кийин субханалла экен аялыңар таза болот. Бул бекеринен айтылган эмес. Куранда тазага таза делген. Бул жөн эмес. Демек бул биринин аркасынан бир эл шаркы кылып ээрчийт деген сөз. О, үйлөнөр деле бирөөнү алып калсаң эле анан кийин ошо таза менен таза түш болуп калып эмес. Ал субхана именно субхана үйлөнүп тургандар камас эле качан чыр-чадак болуп атканда шүмшүк сага тийбейт болчумун, шүмшүк сени албай эле койсун болмок экен. Жок, андай эмес субханалла. Бул жерде ошону айтып аткан киши өзү бузук болгон себебинен ошол киши попадание болуп калды деген сөз. Шундасыздарбы? Ошол себебинен көлөкөнү ээрчитерде өзүңөр туура болгула. Анда көлөкө туура болот иншалла. Эгер балдарыңар жакшы болушун кааласаңар, деген ошол көлөкөгө жакшы мамиле кылыш керек. Ошол себебинен пайгамбарыбыздын айтканы бекер айтылган эмес. Эркек субхана башчы. Башчы деген сөз, эгерде сен кыргызда сөз бар билесиңби? Балык башынан сасыйт. Сен сассаң, ар жагы аялың дагы, балаң дагы